Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Против Солнца деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар, анда биз баштадык. 1942 жыл экинчи дүйнөлүк согуш жүрүп жатат. Америкалык учактар чалгындоо үчүн кемеден учуп чыгып жөнөштү. Ар кайсы учак ар тарапка учуп кетип, командир Гарольд жана анын командасы Томми менен Джин Тынч океандын түштүк тарабына чалгындоо жүргүзгөндөн кийин белгиленген координаттар боюнча өздөрүнүн кемесине кайтып келишип, бирок кеме эмес, кеменин көлөкөсүн да таппай калышты. Алар ошол аймакты бир топко чейин тегеренип карашып, акыры учактын күйүүчү майы түгөнгөндө командир командасына сууга конушаарын эскертип, куткаруучу кайык жана башка керектүү заттарды дайындоону буйрат. Башка учактар менен да байланышууга мүмкүнчүлүк болбой, учак сууга кулап түшөт. Дароо эле чөгүп баштагандыктан командир сууга секирип, куткаруучу кайыкты ачканга аракет кыла баштады. Томми менен Джин корккондуктан керек болсо учактан чыга албай, бир аз чөккөндөн кийин суу үстүнө көтөрүлүп чыгышты. Куралдар жана керектүү заттар аларга оордук кылып, аларды чөктүрүп жаткандыктан даярдаган керектүү заттардын баарын таштап жиберишти. Бир аздан соң командир куткаруучу кайыкты жазып, бирок ал тескерисинен болуп калгандыктан бир амалын таап үчөөлөп атып кайыкты оодарып оңдоп алышты. Командир буга чейин жардамчыларына анча деле маани бербегендиктен ушул жерден алгачкы жолу алар менен таанышты. Эртеси күнү алар бизди сөзсүз түрдө издешет деп ишенимдүү отурушту. Түштөн кийин алар күткөндөй эле алыстан учак көрүнүп, эч кандай белги берүүчү курал жок болгондуктан кийимдерин чечишип булгалашып белги бергенге аракет кылып жатышты. Бирок учак аябай эле алыстан өтүп, аларды байкабай эле кетип калды. Балдар учак кайтып келип кайрадан издейт деп ойлошот. Бирок командир бул биздин жалгыз мүмкүнчүлүгүбүз болчу. Алар бизди экинчи жолу издеп келишпейт, анткени азыр согуш болуп жатат. Анын үстүнө биз Япония ээлик кылган деңиз аймагындабыз деп айтты. Андан соң командир эми биз өзүбүздү колго алышыбыз керек деп, экөөңөр тең мен берген буйрукту тагат каргыла деп айтты. Дароо эле чөнтөгүңөрдөгү баардык заттарды чыгарып чогулткула деп буйрат. Ошондой эле кайыктын да атайын даярдалган керектүү заттарын алып чыгышат. Анан да командир жардамчыларына бут кийимдерин чечип сууга ыргытуусун буйрат. Анткени бут кийимдер араң турган жел кайыкты өйкөп салып, жел кайык жарылып калышы мүмкүн эле. Бирок жардамчылар бут кийимдерин ыргыткан соң командир бут кийимин ыргытпай коет. Ал эгер аралга чыксак бизге бир бут кийим керек болот деп койду. Томми тапанчасын ыргытпай, балким кереги тиет деп алып калды. Командир балким алыстан болсо да учактар өтүп калабы деген ой менен жардамчыларын 24 саат бою алмак-салмак кароолго тургузуп жатты. Эч кандай азык заттары жок болгондуктан 2-3 күн наара албай, бир тамчы сууга зар болушту. Түн ортосунда командир Джиндин ордуна кароолго турмакчы болуп, бут кийимине заара кылып, өз заарасын ичкенге мажбур болду. Эртеси командир шамалдын канча ылдамдыкта согуп жатканын текшерип, эгер шамал багытын өзгөртпөй ушул калыпта сого берсе, биз жакында Гавайи аралдарына жетип барабыз деген божомолун айтат. А эгер шамал багытын өзгөртсө, биз Япон армиясынын колуна да түшүп калышыбыз мүмкүн. Биз алар үчүн жакшы белек болобуз деп айтты. Джин болсо биз кантип эле кеменин координаттарынан адашып калдык. Мындай таакыр болбошу керек болчу. Бул жерде кимдир бирөөнүн күнөөсү бар деген оюн айтты. Андан соң алар жипке зымдан кайрымак жасашып, илмектин башына бир чүпөрөктү сайышып, балким балык кармап алабыз деген үмүт менен кайрымакты сууга ыргытышты. Алар күткөндөн да чоң балык жипти үзүп кеткенин көрүшөт. Джин эртеси кечке да балык кармаганга аракет кылып, бирок таакыр эле түшпөй койду. Тажап кеткен Джин сууга түшмөй болду. Командир бул жакта акулалар бар экенин айтканда, Джин коркконунан дароо эле кайыкка жетип барды. Командир төш чөнтөгүнөн карандашты таап алып, мен эми карта чийсем болот, ал карта аркылуу биз кургактыкка чыгабыз деп, өз билимине таянып эле карта чие баштады. Картаны чийип, командир балдарга өздөрүнүн кайсыл жерде жүргөнүн болжолдуу түрдө айтып берди. Андан соң командирдин айтуусу боюнча өздөрүнүн куткаруучу жакеттерин байлаштырышып, узун жипке байлап сууга ыргытышты. Командир эмне үчүн мындай кылышканын себебин түшүндүрүп, бул нерсенин жардамы менен шамал тескери соксо да, биз бир багыттан тайбай акырындан жүрүп отурабыз деп айтат. Джин Кудайдан суу сурап тиленип, жанындагы командир менен Томмини да Кудайдан суу сурагыла деп көндүрөт. Үчөө тең бирге Кудайдан суу берүүсүн суранышат. Ал күнү кечкирип, түн ортосу болгондо алардын тилегин Кудай берип, үчөө жамгыр жаап баштаганда ойгонушуп, сүйүнүшүп, бардык кийим-кечектерин тосушуп, болушунча көбүрөөк суу топтогонго аракет кылышты. Эртеси Джин дагы эле балык кармаганга аракет кылып, бирок эч кандай жыйынтык жок болгондуктан биз бир нерсени туура эмес кылып жатабыз. Мен азыр башка жол менен балык кармайм деп макисин алып чыкты. Дароо эле ал жерде жүргөн балыктарды сайып алганга аракет кылат. Командир Джинге токтоого буйрук берип, сен жел кайыкты жарып алышың мүмкүн деп айтып жатса, бир кезде Джин мен чындап эле жел кайыкты жарып алдым окшойт деп токтоп калат. Ошол кезде суудан чоң балык атып чыгып, көрсө Джин чындап эле балык сайып алган экен. Канча күндөн бери наара албаган адамдар балыкты союп дароо эле жей башташты. Балыктын этине тоюшкандан кийин кайыктын түбүн тазалаш керек болуп, балыктын кандары сууга түшкөндө көп өтпөй эле ал жерде канды сезген акулалар жайнап кетти. Түндө кароолдо турган Джин эч нерсени ойлонбой эле колун сууга салып бетин жууй баштады. Бир кезде эле анын колун акула тиштеп, аз жерден
колунан ажырап кала жаздады. Ошентип күн артынан күндөр өтүп, чогулган суулары кайрадан түгөнүп, баягы балыктын эти да түгөнүп жок болду. Жарым айдан бери эч бир кургактык көрүнбөсө да, үмүттөрүн үзбөй Кудайга жалынып, тиленип жатышты. Bir günü çak düştü. Jin Tommy'nin tapançasını сурап, "Et жегин келсе кыймылдаба" деп айтып, tapançасын командир тарапка мейледи. Көрсө командирдин жанына бир куш конуп калган экен. Jin аны атып жиберип, чочуп кеткен командир ойгонуп, акулаларды уруп ойноп эле сууга секирип, алыстап бараткан кушка сүзүп барып, кушту алып, ал жерде пайда болгон акулага жеткирбей, кайыкка кайтып келгенге жетишип калды. Ал эми акула болсо алардын кайыгын аз эле жерден жарып кое жаздады. 20 күн өтүп командир уйкудан ойгонуп, Томми менен Джиндин уктап жатканын көрүп, аларды ойготуп, "Эмнеге кароолго турбайсыңар?" деп кыйкыра баштады. Томми менен Джин эч бир кароолго турбастан уктап жата берген командирге ачуулары келип, эми ага сөз кайтара башташты. Джин командирге "Биз өзүбүздүн жайгашкан жерибизди билбесек, сен кантип эле картаны чийип жайгашкан жерибизди таап койдуң?" деп сураса, командир ага "Мен бул аймактан көп жолу учкам. Картасын да аябай жакшы билем. Бирок азыркы чийген карта болгону бир божомол" деп айтат. Алар менен бир аз урушуп калгандан кийин командир көп нерсени мойнуна алып, ошол жерден Томми менен Джинге сырын ачып, "Чынында мунун баарына мен күнөөлүмүн. Биз чалгындоодан кайтып келатканда мен бир канча мүнөт уктап кетиптирмин. Бир кезде көзүмдү ачып, белгиленген координаттарды жоготконумду түшүндүм" деп айтат. Анан да "Мен эми силерден кантип кечирим сурашымды билбейм. Эгер кечире алсаңар, кечирип койгула" деп айтып отуруп калды. Бир топ убакыт өткөндөн кийин Джин анын картасын кайтарып берип, эми кандай болгон күндө да жалгыз үмүт анын картасында экенин айтат. Командир бут кийимин кесип, калак кылып, акырындан болсо да аракет кылууну чечишти. Алардын жоголгонуна 30 күн болуп, алар көптөн күткөн жамгыр да жаап баштады. Бирок бул жолу жөн гана жамгыр эмес, катуу шамалдар менен бирге чоң толкундар келатты. Толкундун күчүнөн командир кайыктан ыргып кетип, бирок кайра кайыкка жармашканга жетишти. Дагы бир чоң толкундан алардын кайыгы көмөрүлүп, тескерисинен түшүп калды. Үчөө шамалдын күчүнөн пайдаланып кайыкты оодарып ичине түшүштү. Ошентип бороондуу түнү толкундар менен кармашып отуруп, аман калышканы менен баардык заттардан ажырап калышты. Bir günü командир Томминин көзү ачылып жатканын көрүп, аны ойготуп көрүп, жооп бербегендиктен уюлду го деп ойлоп калды. Бирок бир кезде анын көздөрү ирмелип эсине келгендей болду. Джин жана командир анын тирүү экенин көрүп сүйүнүшүп, бирок өздөрүнүн деле үмүттөрү дээрлик үзүлүп, үчөөбүздүн тең көрөргүнүбүз, ичер суубуз түгөндө окшойт деп калышты. Акыры бир кезде аларга алыстан кургактык көрүнгөндөй болуп, жакшылап тигилип карашып, чындап эле кургактык экенине көздөрү жетти. Үчөө тең бири-бирин кучакташып, сүйүнүшүп, кургактыкка болушунча ылдамыраак жетүүгө чамданып калышты. Бир аз кыймылдап эле шайлары ооп калып, бирок толкун аларды көздөгөн жагына алып учуп жөнөдү. Джин командирге "Биз балким япондордун аралына түшүп калсакчы" десе, командир ага "Бизде эч кандай башка жол жок" деп айтат. Чынында эле алардын эч кандай башка тандоосу болбогондуктан ал кургактыкка барбай кое алышпайт. Акыры толкун аларды жээкке сүрүп чыгарып, үчөө жээкке чыгып жер кучактап эле жатып калышты. Командир айланасын карап, алар түшкөн кургактык япондорго таандык эмес экенин билди. Андан соң үчөө буттарына турушуп, аларды аман алып калган жел кайыкты бир карап коюшту да, жакын жерде жайгашкан кичинекей үйлөрдү көздөй жөнөп кетишти. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Дагы да көптөгөн кызыктуу видеолордун чыгышы үчүн мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп колдоп коюңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.